Өнөр менен жылдыз болуп жангандар, калем менен дүйнө кезген кармандар, эмгек менен эл озуналыны бүт өмүрү өрнөк болуп калгандар деп, өмүрү өрнөк инсандардын бардыгы биздин элибизде көп. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналынын түз эфиринде чак туш маалымат музыкалык көрсөтүүсү. Бүгүн дагы биз таланттуу кыргыздын сыймыктуу уулу туурасында сөз кылып отурабыз. Анткени өмүрүнүн бардыгын ак мээнетке арнап, артында мына ошо ак барак толтуралар жана ошондой биздин элибизде эң сонун китептердин автору болгон, кезинде мына ошол бир топ мамлекеттик кызматтарда эмгектенсе дагы жан дүйнөсүнөн чыккан ырларда ак баракка чөрүп, анан бир топ мына ушул чыгармалары менен коомчулукка белгилүү. Быйыл мына 2017-жыл Ыйман адеп жана маданият жылы болсо, адабият тармагында дагы өз кезегинде СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, андан кийин Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү деген мына ушу татыктуу сыйлыкка ээ болгон. Ошондой эле өзүнүн чыгармалары менен Ленин комсомол сыйлыгына татыктуу, Манас Миң эстелик медалинин ээси, философия илимдеринин кандидаты, акын, сынчы, адабиятчы Калык Ибраимов агайыбыз бүгүн бизде төрүбүздө отурат. Калык агай, кош келипсиз. Бүгүнкү биздин чогулганыбыздын себеби анткени быйыл 2017-жылы Калык Бүкөевич 65 жашка чыгып отурат. Кутман кураңыз кут болсун, Калык агай. Бүгүн биз сиздин чыгармачылыгыңыз, ишиңиз туурасында сөз кылалы деп отурабыз. Ал эми ушул Калык агайдын чыгармачылыгына сар эсеп салып, кезинде абдан бир жакшы макаланы жарыялаган жазуучу Олжобай Шакир агайыбыз да келип отурат. Рух Эш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай агай, кош келипсиз. Бүгүн эми биз Калык агайыбызга бир баа берип, агайыбызды дагы көкөлөтүп коелу деп отурабыз. Эми баягы артка кылчайып караганда балалык кез эске түшөт да. Ар бир жазуучуну, акынды билгин келсе, анын туулган жерине бар дейт. Негизи эле чыгармачылыгыңыз ушу туулган жерден башталса керек, Калык агай. Албетте, бардык чыгармачыл адамдарда эле чыгармачылыктын бойгон учуру ошол бала кезге туура келет да. Туулган жердин табигатына, жаратылышына кызыгасың. Андан кийин каттанып, китеп окуганга жарагандан китептерди окуп, таасирленесиң дегендей. Андан кийин бала кезде деген бала мындай адам сезимтал болот эмеспи? Көп нерсеге кызыгат, көп нерсеге шыктанат дегендей. Анын ичинде музыкага кызыгасың, сүрөт тартасың дегендей. Айтор ошолордун баары бала кезде менин башыман да өткөн. Анан ошондой болуп, анан акырында ошо поэзия жагына көбүрөөк угуп кетип, анан 6-класста окуп жүргөн кезимде менин биринчи ырым Кыргызстан пионери гезитинде жарыяланган. Андан кийин райондук гезитке байма-бай жарыяланып турчу. Азыр ойлоп көрсөм, кийин баягы бул жакка келип студент болуп жүргөн кезде анан Төлөгөн Мамеев агай менен таанышып калып, анан ошол киши көрсө, ошол учурда тиги Совет району менен Өзгөн районун бириктирип, райондорду ирилештирүү деген саясат болуп, анан Өзгөн району болуп калган, 2 район биригип. Анан ошол Өзгөн райондук Октябрь туусу деген гезитинде жооптуу секретарь, анан кийин адабият бөлүмүнүн башчысы болуп ушу Төлөгөн Мамеев агайыбыз иштечү экенди көрсөм. Анан ошол киши менин ырларымды ошол киши чыгарып жүрүптүр. Анан бирок ал мени мектеп окуучусу деп ойлоп отур да. Бир чоң эле киши мындай чоң эле акын жазып атат окшойт деп жүрчү экен. Анан кийин угап, анан ошондо мен мектепте окучумун, 7-8 класста окуп жүрчүмүн. Ошол ырларды ошо сиз чыгарып жүргөн турбайсызбы десем, таң калып, эмне үчүн таштап койдуң сен, эмне үчүн ылжырабай койгонсуң? Ошол боюнча кеткениңде эң эл акыны болмоксуң деп, азыр дагы кезиккенде тамашалап урушуп калат. Сен бекер тиги илим билим жагына окуп кеттиң, анан адабият таануу сын жагына окуп кеттиң. Болбосо ошол боюнча улантканыңда эл акыны болмоксуң деп калат, азыр тамашалап. Азыр деле мына сиздин дагы сыйлыктарыңыз, эл берген сыйлыктарыңыз көп дегендей. Анан ушул адабияттан алыстап кеткен туурасында Олжобай агайыбыз бир жакшы макала жазып чыкты эле. Эмнеге, кандайча кайрылып калдыңыз? Изилдедиңизби Калык агай туурасында? Изилдөө эмес эле, биз адабияттын астанасын аттаган күндө эле бизге бул кишилердин ысымы сүр жөнү бир шаа болчу да, дөш аларчы. Себеби деген Кыргызстан маданияты басылмасы, Ала Тоо журналындагы, анан баягы адабий процесстерде бул кишилер дайыма алдыңкы топто жүргөндө
баягы коомдогу ориентир болот да, моралдык ориентирчи. Анан Кеңешбек Асаналиев, Салжан Жигитев, анан калк байкелер болгондо да Айтмат өбөт да. Айтматтын чыгармаларын жөн гана көркөм чыгарманы, көркөм эстетикалык концепциясын чечмелеп берүүнүн өзү бул жөн эле катардагы кишинин колунан келбеген нерсе да. Себеби ошол бул киши эстетик катары Айтматтын дүйнө адабиятындагы орду менен ошо кыргыз адабиятындагы фольклорду, мифтерди кандай синтездөө жолдоруна баягы философиялык өзөгүн абдан терең жайылтып ачып берди да. Ал жагына келгенде Калк Ибраимовдун алдына чыккан адабиятчы болду деп айтууга көп мындай кыйыныраак да. Себеби деген бул киши ошол кездерде бир 40-тын кырына деле жетип жетпеген ошол курактарда жазсаңыз керек да. Себеби ошол адабият биз 35-30 жаштарда. Дүйнөлүк адабиятта уже аты жыты чыгып калган Айтматтын көркөм чыгармаларындагы ошол метафора, символдордун каймана майнысын чечмелеп берген жагынан Калк Ибраимовдун эмгектери мындай айтканда окурманды тарбиялайт да. Себеби жазуучуну окуган башка, анын артынан адабиятчынын эмгегин окуганда көзүң чайтай ачылат да. Себеби горизонтту ачып берет да. Себеби окурман байкабаган горизонтту адабиятчы көңүл буруп, ошол жагына окурманды жетелегени бул мындай айтканда чоң бир коом агартуу миссиясы да. Себеби адабияттын жөн гана сюжет кылып окуп коет окурманчы. Көркөм эстетика жөнүндө адистик жагынан бул кишинин камылгасы, дүйнөлүк адабияттын баягы Белинский сыяктуу эле бул кишилер кыргыз адабиятынын көчүн бир топ түзөгөнгө, мисалга ошол Кеңешбек Асаналиев, Салжан Жигитев, Калк Байке сыяктуу, Абдыган Эркебаевдер сыяктуу адабиятчылар кийин 90-жылдардан кийин баягы интеллектуалдуу катмар аздыгынан бийлик чөйрөсү Акаевдин тегерегинде ошол Салжанкелер кеңешчи болуп кетти. Бул кишилер баягы ал кишинин расмий немелерин жазып бергенде дагы бир окуя кызык да. Омар Султановдун юбилейи болуп атат. Анан докладты баягы чыгып президенттин папкасы куттуктоо менен берилип окулат эмеспи. Анан ошондо Омар Султанов чымчыбый кетип атпайбы, Калк Байке окуп берсечи. Биздин президентибиз поэзияны ушундай, лириканы ушунчалык түшүнсө, анда биз ал адабиятчы отуруп эле жазгандай го, ушу сеникиби же Аскар Акаевдин докладыбы депчи. Ошондой жагына келгенде бул киши эмгеги көшөк артындагы эмгектей болуп калды. Мисалга Айтмат тиги Акаевдин сүйлөгөн сөздөрү эмне үчүн докладдары угумдуу, жугумдуу болуп калганын себеби дагы ал киши эми бийликте турган кишинин дайыма ар бир кайсы бир жазуучунун юбилейине же маданий иш-чараларга чолоосу жок да, жазып отургангачы докладда. Ал киши ушул кишинин колунан чыгып калды дагы. Муну айтып отурган себебим кыргыз адабияты көп нерсени жоготту да. Ошол Калк Байкедей, Салжан Жигитовдей эң профессионал адабияттын барандуу өкүлдөрү башкаруу бийлигинде ошол кызмат кылып калганчы. Бул жагынан албетте кыргыз көчү жаңыдан мамлекеттүүлүк түптөлүп атканда бул кишилердин эмгеги зарыл болгондур. Бирок адабият өксүп калды да. Калк Байкенин муунда Аман Токтогуловдун көзү өтүп кетти. Анан көп ушу күргүчтөгөн адабий топтун эң барандуу көзгө көрүнөр өкүлдөрү кызматка кетип калды да. Ошо менен адабияттагы саман топан ажыратылбай калды да. Ошо менен массалык адабият пайда болду. Көз ачыктардыкы, анан жөн эле бир ырды чүргөй салгандардыкычы. Ошо менен булардыкы санитардык милдетти аткара турган адабиятчылар аздыгынан бул кишини Салжанкеде көп айтчу. Кишинин тиги маракесине катар сындаптай, өзүн да сындай келсек, бул кишиден өткөн жалкоо жок да. Тиги анда келес алдыда сөз кылабыз. Салжанке аябай кейичүү эле да. Ушунчалык илимий даярдык менен, ушунчалык адабий даярдык менен калктан өткөн жалкоо жок да депчи. Себеби Калк Байке окубаган китепте өтө саналуу болсо керек да. Капкаякта адабий теченерге кирип кетти, болгондо да философияга өтүп кетти да. Анан баягы философ десе биз элестетебиз да, бир жана трактаттар жазып эле отурган мына түрүлөй адам да, философ катары ошол турмушундагы чыгармаларында жана адабий талкууларында абдан философиялык планкадагы, философиялык категориядагы ойлорду жана чечмелеп айтылат. Ушулардын баардыгы ошо китепти көп окугандан болсо керек. Анан сиздин айылдаштар дагы эскерип азыр айтып калышат да, качан болсо колунан
колунан китеп түшчү эмес. Мейли койго айтарсың, мейли үйдө жүрөбү дейт. Анан дагы карындашымдын бир жакшы эскериси бар. Жүгөрүнүн арасына кирип таппай калчу дейт. Көрсө ошол жакта отуруп китеп окушун. Энем баягы жумшайт да, мени издейт да. Ошо көрүнбөй анан жүгөрүнүн арасына кирип Китепти алып алып. китепти баягы керек окуп аткан китебим аяғына чыкмайынча болбойт да, меники баштап алсам сөз бүтүшүм керек да. Анан мында улам токтоп анан кайра унутуп коюп кайра уланткан жок эле да менде. Баштадым бүткөнчө окуй берет элем да. Бүт баарын унутуп таштайт элем да. Анан ошо энем жумшап анан жумшайм деп мени кыйкырып издеп калат. Анан мен жүгөрүнүн арасына кирип жашынып алам. Дагы бул жака тамдын башына чыгып жатып алып окуйм. Тиги биздин үйдүн тушунда төш бар да, бийик. Ошол төштүн төбөсүнө чыгып кетем. Аяка барып жатып алып окуй берсең эч ким көрбөйт, билбейт. Ошо Калык Байкеде интеллектуалдык көрөнгөсү бай адамдардычы мамлекеттеги коомдо пайдалана албай атабыз да. Баягы Кыргызстан маданияты жабылып калгандан кийин Асаба кестинде ушу Калык Байке, Эсенбай Нурушев, Салжанкелер иштеп жүрдү да. Кубатбек Жүсүбалиевтерчи мындай коомду сабаттуу кармап турганга ушундай адамдардын өрнөгүн биз колдоно албай атабыз да. Себеби бул кишилерди ыкылдатып бирдеңкесин алып калбасаң, баягы өтө билимдүү, маданияттуу адамдар тартынчаак келет, анан жөнөкөй келет дагы, өтүмү жок да. Ошо менен бул кишилер мында артта кала берип атат да коомдун. Себеби бул адам табиятында деле ушул да, эң илим билимдүү жетик адамдар жанагы бышкан жемишти эле жерди карап турат эмеспи? Ошол акыл жетиги, акыл көрөнгөсү бышкан адамдар дагы жер карама болот да. Мындай тике карабайт коомго. Баягы өктөмүсүнүп бир алдыга суурулуп чыкпайт экен дагы, бул кишилердин ошо китептери чыкпай калат. Анан коомда унутта калат. Капкакта жеңил желпи бир адабияттын өкүлдөрү элге барандуу жазуучудай акындай көрүнүп калды. Калык Байке жөн эле адабиятчы эмес, бул өзү чыгарма жазган киши болуп атпайбы? Себеби адабиятчылардын көбү бизде адабий теорияны гана, адабий терминдер менен гана баягы окурман түшүнбөгөн бирдеңкени эмгектер жаратып атпайбы? А бул кишиники баягы күрөө тамырды кармап билген табыптай чыгарманын жакшы жаманын ажыратып бергенге келгенде ушул кишинин эстетикалык бир эмгектерин көбүрөөк жарыялап, элге көбүрөөк жайылсак, бул кыйла баягы жөн эле кыргыз адабияты үчүн эле эмес, жалпы окурмандын табитин өстүрүүгө абдан чоң огожо болор эле. Калык агабыздын ушу замандаштары, достор айтып калат. Ой, баардыгыбыз эле агылып, тим эле 10дон 15тен китеп чыгардык. Калык бүкөйүш 4 эле китеп менен адабиятта ким экенин көргөзүп койт дейт. Мына ошо китептериңиз туурасында айтып өтсөңүз, Калык агай. Ушул жерде мына ошо сизге ийгилик алып келген өтө жөнөкөй, бирок ичи толо казына, туурабы? Келиңиз. Ооба, мен биринчи китебим 1982 жылы Көркөм Дөөлөттөр дүйнөсүндө деген ат менен чыккан. Анан ал деле негизинен ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы тууралуу китеп да. Өзү макалалар жыйнагы деп аталган менен, бирок ичи ошол адегенде тиги Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген биздин адабиятчылар көбүнчө аны баягы фольклорго байланыштыруучу да, жанагы мифтерди колдонгонун, символдорду, метафораларды колдонгонун, баягы фольклор менен жазма адабияттын байланышы деген баягы эски бир трафареттик схема менен изилдеп, ошол боюнча жүрөчү. Бирок дүйнөлүк адабиятта деген бир мифологиялык процесс бар да өзүнчөчү. Ал деген таптакыр фольклор эмес, ал такыр башка нерсе да. Анан ошону баягы Айтматовдун чыгармаларын, айрыкча баягы кийинки татаал чыгармаларын, ошо жанагы Учараттан баштап, Заманчынын жолунан баштап татаалдаша баштабадыбы? Философиялык мүнөзгө деп чыгармалары. Ошондо жанагындай элдик уламыштарды, легендаларды, анан мифтерди пайдаланып, ошолордун баягы символикасын, метафорасын пайдаланып, аларды азыркы замандагы баягы ыймандык, философиялык маселелер, жалпы адамзаттык маселелер менен айкалыштырып ошондой чыгармалар жаза баштаганда, аны түшүндүрүш үчүн башка баягы дүйнөлүк адабияттагы ошол процессти изилдеш керек болду да. Анан мен ошол дүйнөлүк адабияттагы бул кандай болгон деп, анан байыркы антика адабиятынан баштап, анан ошо 20-кылымга чейинки жанагы мифология менен көркөм маданияттын байланышы. Бир эле адабият эмес, анын ичинде сүрөт да бар, музыка да бар, башка дагы бар. Ошолордун баарын абдан изилдедим да. Изилдеп анан мен баягы өтө эле мындай көркөм маданий дейсем, ал кезде кичине мындай жөнөкөйрөөк болоюнчу деп, анан жөн эле тиги мифология жана адабий процесс деппи, ушундай деп деген ат менен Ала-Тоо журналына чоң макала жарыялаганмын да, бир 2,5 басма табактай бир 60-70 беттей чоң макала чыккан.
Анан ошол баягы Айтматтын чыгармачылыгын кандай изилдеш керек, кайсы нукта кандай аспектти изилдеш керек дегенге бир теориялык баягы киришүү сыяктуу болгон да. Анан кийин ал Айтматов кайсы дүйнөлүк ошондой процесстен, ошондой кубулуштардан пайдаланган, же ошолордон азыктанган, наар алган дегендей кылып, анан кийин ошо конкреттүү түрдө анан ошол макаланы башына коюп, анан кийин анан Айтматовдун чыгармалары боюнча баягы Заманчынын жолу, Гүлзарат, анан ошол кезде тиги жана неме деген кылым картар бир күн деген романы да жаңы чыккан, бирок кыргызча которулуп элек болчу, орусча варианты болуп китеп болуп чыгып турган кезде ошо мен анан кыргыз тилинде биринчи жолу Ала тоо журналына көп маанилүү чыгарма деп, ошол чыгарманы мындай чечмелеп, түшүндүрүп, окурмандарга чоң макала жазганмын. Анан ошол макалалар кирген биринчи китебим Көркөм Дөөлөттөр дүйнөсүндө деп аталган да. Андан кийин дагы анан ошол боюнча Айтматовдун чыгармаларын изилдик, ар бир жаңы чыккан чыгармасына баягы өзүнчө макала ал Кыргызстан маданиятынын негизинде мына учукем жакшы билет, 2 бет болуп толтура чыгып турчу дайыма, ар бир чыгармасы боюнча, мисалы Ак кеме боюнча тиги Ак кеме жана Буг эне деген ат менен, анан Гүлзарат боюнча тиги Миф жана көркөм чыгарма деп, анан кийин тиги кылым картар бир күн романы жөнүндө баягы Ала тоого чыккан макаламдан кийин дагы бир макала башкачараак аспектте дагы жаздым, Этнос жана Космос деген ат менен. Андан кийин жана Булака деген чыкканда ошол жана чыгармалардын баары кыргызча которулуп элек кезде. Жаңы чыкканда артынан мен ошо окуп туруп анан кийин кыргызча макала жазат элем да. Эми кыргыз окурмандарына түшүнүктүү болсун, чечмелеп түшүндүрүп берейин деп анан жана Булака дегени чыкканда ошол Адам жана Акыр заман деген чоң макала жазганмын. Айтор ошолордун баары көпчүлүгү азыр ошо гезит бетинде боюнча калды. Анан эми буюрса мына быйыл ошол гезит бетинде калып, бирок мындай кийинки китептерге кирбей калган макалаларды чогултуп, кайра топтоп, анан кийинки кездерде дагы башка да макалаларды жаздым да биринен. Ошолорду кошуп, анан баягы ар кайсы жылдарда баягы тийип качып жазып койгон ырларым бар. Ошолорду топтоп, анан кийин макалалар жана ырлар деп туруп бир китеп даярдап чыгарып, анан кийин интернетке бул Олжеке билип коем деп атат, интернетке вариантын, анан басма вариантын тиги Раип Султан мырза жардам берип чыгарып берем деп атат. Эгер ошол аткарылып калса, быйыл ошо китеп чыгат. Интернет деген азыр жакшы болбоду, маалымат өтө бат, тез. Бул китеп менин экинчи китебим. 86-жылы чыккан. Себеби 84-жылы биз мен ушул адабий сын жана адабият таануу жааты боюнча Москвада өткөн бүткүл союздук жаш жазуучулардын 8-чи фестивали деген өтчү, кеңешмеси деген. Ошого катышкам, Кыргызстандан делегат болуп барып, анан ошол жерде деген ошол поэзия боюнча поэзия жаатынан тиги Сабырбек Күрүчбеков барган. Сабырбек Күрүчбеков поэзия жаатында лауреат болгон, ошол бүткүл союздук кеңешмеде. Анан кийин адабият таануу сын жагынан ошол Орто Азия Казакстан боюнча мен лауреат болгонмун. Анан менден башка да бир армян жигит, анан москвалык бир жигит, анан белорустук бир жигит, төртөөбүз лауреат болгонбуз да. Ошондон адабият таануу сын боюнча. СССР жазуучулар союзуна. Анан кийин ошол кеңешменин чечими менен СССР жазуучулар союзунун президиуму, анан секретариаты биригип туруп, анан кийин ошол лауреат болгондорду СССР жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алган. Ошол автоматтык түрдө 85-жылы өздөрү сунуш берип, ошол кеңешменин жыйынтыгы менен анан Сабырбек Күрүчбеков экөөбүз Кыргызстандан СССР жазуучулар союзуна кабыл алганбыз. Бул дагы чоң жаңылык да. Анан ошондон келгенден кийин анан ушул китепти даярдадым да, себеби эми жазуучулар союзунун мүчөсү болгондон кийин билдетте да болуп каласың да. Анан кийин дагы ошо жагы Айтматтын чыгармачылыгы боюнча дагы башка поэзия, которма боюнча бир макалалар чыкты эле. Ошолордун баарын чогултуп, анан кийин ушул китепке топтоп чыгарып, анан кийин тиги мен ал кезде тиги тил адабият институтунда академияда кенже илимий кызматкер болуп иштечүмүн. Баягы Салжанагай урушуп жүргөн кез болчу да, качан кандидат болосуң деп. Ал жында өзү айтасың. Москвага чейин барып ушинтип макталып жүрөсүң, анан кийин кандидат болбойсуң кемге деп. Совет өкмөтүнүн акчасын аяб атасыңбы деп ошентип урушат эле да мени. Анан ошол кезде анан ушу китепти даярдап чыгарсам, анан кийин ошол эми баягы интеллектуалдык чыгармачыл чөйрө жакшы кабыл алды окшойт. Жакшы пикирлер айтыла баштады. Анан кийин ошол кезде жанагы
Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгына конкурс жарыяланып калды. Анын үстүнө 35 жашка чейинкилер эле катыша алат да. Мен ошол жылы 35ке толуп чыгып атам да. Ошол жылы илинсем илинип калдым, билинбесем болду калдым да. Анан болду ушу агайлар өздөрү чуркашып, мен ага деле көгүлүм келген жок. Эмне кылам деп эсем жок болбойт, көрсөтөбүз дешип анан кийин Азиз Алиев рахматтуулук билесиң. Ал киши философия институтунда тиги членкор академия наук баягы философ, эстетик. Ал киши да менин макалаларымды көп окуйт экен да, анан аябай ичине мактайт экен да, көп өзүнчөчө. Анан ошол кишилер чогулуп алышып анан кийин баягы тил адабият институту, философия институту, анан жаштар союзу биригип, үчөө биригип туруп анан ушу китепти мени көрсөтүштү да. Жанагы конкурскачы. Анан ал кезде деген 3 тур менен өтчү. Биринчи турдан экинчи турга өтүп, эленип отуруп, анан экинчи турдан үчүнчү турга өтүп, эленип отуруп, анан бир жыл бою массалык маалымат каражаттарында, жанагындай илимий мекемелерде, окуу жайларда талкуулар өтүп, телевидение, радиодо талкуулар өтүп, анан акырында барып анан эргелеп отуруп, канча электен өтүп барып, анан кийин тиги комсомолдун борбордук комитети, партиянын борбордук комитетинин бөлүмдөрү аркылуу бүт баанан өтүп, анан кийин анан көрсөтүлүп анан сыйлык алынчу да. Анан ошондой болуп, ушу китебим үчүн Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгы. Демек ак жолтоо китебиңиз экен да. Лам алгам. Жана Калык байке жогоруда айтып калбадыбы? Жана кесиптерге чыккан материалдарчы, чыгармалар боюнча. Бирок баягы чыгармачылык Айтматтын чыгармалары эскирмейинчи, Калык байкеники деле эскирбейт. Себеби көрүүчүлөрдө мындай да таасир калышы мүмкүн да. Качанкы макалаларын кайра китеп чыгарам деген. Ал Айтматтын чыгармалары эскирмейин, бул кишинин эмгеги актуалдуулугун жоготпойт да. Себеби эң жаш адабиятчы болгонуна карабай, аброй күткөн эң таланттуу адабиятчы катары ошол муундан чыгып, анан эң парадоксальный бул болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө филология илиминин кандидаты бойдон жүрөт да. Бул боюнча жакшы тамаша философия кандидаты боюнчачы. Анан сал жанкен жакшы тамашасылар, бул боюнчачы андан сурабайбы, жана Калык деген жалгыз эле кандидатың барго биринекин эле Искендер Шумабаев бар. Антип биз анан агиш айтып атпайбы? Иттин тукуму көп да, арстан тукуму чанда болот депчи, аз болот дегендейчи. Анан бул кишилер бүгүнкү күндө кимдир гана илимдин доктору, профессор, академиктер жок. Бул киши эң билимдүүлөр бүгүнкү күндө ушундай да. Же китеби чыкпайт, же мамлекеттик наамы жок, же бир илимий даражасы. Ошол бойдон мына биз чыныгы таланттын, чыныгы көнөргүс мурастын авторлорун унутта калтырдык дагы. Бүгүнкү күндө ошо биз бир жазалма, бир жалган түшүнүктөрдү калыптандырып алдык да. Мына талант деген ушул, мына чыныгы чыгарма деген ушул дегенчи. Калык байкенин ошол эмгектери канчалык баягы мурда жазылганы менен дагы бүгүнкү күндө окурманга ушунчалык судай зарыл эле да. Себеби кийин да жакшы адабияттан сырткары дагы могу цивилизациялык баалуулуктар жөнүндө акыркы убактарда жакшы берип атасыз. Түрк дүйнөсүнүн, мусулман алтын доорунун ошо баалуулуктары туурасындачы. Бул жагына келгенде дагы ар кимдин эле тиши өтө турган тема эмес да. Ошондуктан Калык байкенин могу 65 жылдык мааракесинин шылдоосу мененчи, эгер мекенчил чыныгы атуулдар болсочу, жана китебин чыгаруу деле бул эми Султан байке айтканы абдан эле ортомчу болгондо да, Раифче кайжыңга сөз өссө мүмкүн китеби чыккан. Бирок түз ободон мен айтар элем да, биз Манасты же болбосо Айтматты бетине кармап чайкоочулук кылгандар толуп атат да. Маселен ошол Айтматка ызаат кылалы дегендер, адабиятка ызаат мамиле кылалы дегендер Калык байкенин эмгектерин жарыкка чыгарып койсо, бул эл үчүн рухий мурас да. Анан ошол элди, билимдүү элди башкаргысы келеби, караңгы элди башкаргысы келеби, муну эл башкаргандарды ойлош керек да. Себеби могу профессионал адабият жөн эле бир жетим өскөндүгүн өзгөсөт болуп, анан Калык байкенин ушу жашка келгенде эмгеги чыкпай турганы, бааланбай отурганы өкүнүчтүү. Бул коомдун баягы тулпар аксаса, тулпардын күнөөсү эмес. Анын саяпкери, анын сүрөөн чүгөн элчи. Биз ошол сүрөй албасак, бапестей албасак, анан эртеңки көз өтүп кеткенден кийин жер муштаганын кереги жок да. Калык байкедей ошо кадырланбай, баркталбай өтүп кеткен арабызда таланттар да болду. Калык байке ошо күлүп күнүндө турганда, тулпар тушунда биз бүгүн ошо 65-жыл баягы мааракесинин шылтоосу менен, эгер эр заматтар чыкса, жердештеринен болобу, же илимий чөйрөнү жалпы эле колдогон түшүнүктөгү бир азаматтар болсо, кыйла жакшы иш болор эле да.
Рахмат. Сөз түрдө баягы Калык Байкездин кичи мекени бул Каракулжа өрөнүкөн айтылуу. Ошол жака бир саякатка барып келели. Азыр бизде Каракулжа деген бир жакшы музыкалык чыгарма бар. Ошого кезек беребиз да андан кийин Калык Байкездин ырларына күбө болобуз.
Каракулжа таланттардын мекени деп мынакей биздин Калык Ибраимов агайыбыздын кичи мекенине саякка бардык. Анан биз бүгүн ушу Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө мына Олжобай агай да аябай жакшы сөздөрүн айтты. Сиз дагы Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасына токтолуп макалаларды жазганыңыз туурасында айтып атасыз. Анын артынан мына ушундай ийгиликке жетип атасыз. Анан Залкар жазуучунун бир жакшы сөзү бар экен: поэзия бул мезгилдин үнү боёгу, музыка сезим сересинде бийик нерсе деп. Демек биз азыр музыка уктук, эми поэзияга кезек берели. Калык агай, сиздин ырларыңыздан. Адам алам деген бир ырым окуп берейин. Күнүгө күйгүмдөнүп күн батканын убайым сана менен узатамын. Түнүмдө уйку соодо жетишимде астыртан аңдайм алам тынч жатканын. Эртеси тосуп алам таң атканын, күн чыгып нур шооласын таратканын. Көргөндө жаш баладай кубанам да, кайгырам кайра туруп эстегенде, кайран жаш карып арып баратканын. Азырча шүгүрчүлүк жашап атам, тирүүлүк шыбагасын ашап атам. Дейм да болбой эле кайра самсыган сары сана ойгоп атам. Ушу мен күн батканын таң атканын билемин, бир убакта көрбөй калам. Ана мен суроо салам өзүм, канткенде өлбөй калам. Деп атсам капилеттен аян келет, баары бир акыры сен өлөсүң дейт. Жараткан эгем сага не жалгаса, ошонун баарын көрөсүң дейт. Жалганда кандай жашап өткөнүңө жараша балким жаның аман болор, бирок сен жок болосуң, бир гана түбөлүктө алам болор. Деп мага аян келет, баян келет, кейишке салып мени келбе дейм. Сени алам, сен дүйнө жашай берчи, сен дайым бар болгонуң өлбө дейм. Дейм да кайра туруп ойгоп атам. Менсиз бул ааламдагы шок болот да, мен үчүн бүт тирүүлүк токтолот да, бүт дүйнө мени менен жок болот да. Аян болмойча баян болбойт дейт го баягы. Калык байкен ушуларыңызды бүткөндө баанда мага телефон чалып окуп бердиңиз телефондочу. Мындай ирилдеген бир үн менен да бир байкен настроениясын берип турган ырда. Бул ошол жан дүйнөсүндөгү байкен бир кандай десем бир депрессиялык бир немеде учурда жазылган ыр экенин байкоого болот да. Себеби эми ырда көп ачык айтпайт да, туйгу ойлор жатат да бул жердечи. Яны Калык байкенин ошолору тыңдайдырда турган, ошол көп нерсени туюнта турган ырлар мыкты чыгармачылыгыңызга ийгилик. Ушул жерде айтып атпайсызбы, баягы манасчылар аян болмоюнча манас айтышпайт экен да. Анан сиз дагы ушул баягы жогоруда президенттин жардамчысы болуп турганда ушу манасты окуп анан жети осуятты жаздыңызбы? Ошол тарыхты айтпасаңыз кызык. Себеби Осмон Акын Ибраимов жазды. Кээ бирөө ошо Осмон Акын Ибраимов жазган автор ушу деп айтышат да. Калык агайдын замандаштары жок, муну Калык Ибраимов жазган дейт. Калык байке өзүнүн оозунан уккан жакшы. 95-жылы ошо Манастын 1000 жылдыгы болуп анан ал деген жанагы түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине ошого туштартырылып өткөрүлмө болуп калды да. Анан ал жерде түрк тилдүү мамлекеттин президенттери келип катышат. Анан Манастын 1000 жылдыгы расмий түрдө белгиленип атса, анан биздин президент ал жерде бир чоң баяндама жасаш керек да Манас тууралуучу. Анан ошондон кийин ал кезде мен ошо президенттин жардамчысы, азыркыча айтканда спичрайтер, жанагы сөздөрүн, докладдарын жазган менин кызматтык милдетим ошол болчу да. Анан кызматтык милдетим жараша ошол тапшырма мага берилген. Ал кезде Осмон Акын вице-премьер болчу, вице-премьер министр өкмөттө. Анан кийин ошол жайында бир июль айларында экен, азыр эсимден чыгып кетти. Аскар Акаевич отпускага кетип калды. Анан кийин мен жанагы президенттик аппараттын жетекчиси, азыр жаңылбасам Кубанычбек Жумалиев болсо керек эле. Анан ошо айттым, тиги эми мына президент отпускада жүрөт. Анан мына бир айдан кийин, 1,5 айдан кийин Манастын 1000 жылдыгы белгиленет. Түрк мамлекеттердин саммити, президенттер келет, ал жерде доклад жазыш керек. Ошону даярдашыбыз керек да алдын ала. Деп анан кийин мен бир кат даярдап келейин, тиги аппарат сиздин жетекчисинин атынан. Анан тиги вице-премьерге кат жөнөтүңүз. Анан быйыл Манастын 1000 жылдыгына деп 1 жыл 2 жылдан бери тиги ар кандай китептер эмелер чыгып атпайбы? Ошо жаңы чыккан китептердин баарын чогултуп бергиле мага. Анан кийин Манастын өзүнүн тексттерин дагы
эпостун өзүнүн тексттерин баягы 52 жылкы чыккан кошмо текстти кийинки чыккан тексттерди баарын эмне болсо баарын чогултуп берле десем анан 1-2 баштык кылып анан чогултуп беришти. Аны көтөрүп алып анан резиденцияга барып уруксат алып туруп ошол жерде анан кийин 1 айга чукул жатып баягылардын баарын окуп чыктым. Анан 1 айга чукул жатып анан ошо докладты даярдаганмын да. Анан даярдап анан бүткөнүмдө анан биринчи мамлекеттик катчы ал кезде Абдыразаков Ишенбай Абдыразакович болчу. Ал кишини чакырдым. Келип бир карап койбойсузбу мен окуп койбойсузбу мен бир даярдаган сыяктуу болдум десем келди. Анан кийин ал киши да ошол резиденцияда жашачу да. Анан кечинде келди. Анан экөөбүз отуруп анан ал киши дегенде мынтип атпайбы. Манас деген бул жөн эле бир көбү сууда тиги деп баягы сал жанагай ушинтип атчы эле көп айтчу эле Манас жөнүндө. Анан ошо досумдун айткандарын уга берип ошого ишенип алган окшойт. Анан мен сурадым да. Сиз өзү негизи Манастын текстин окуп көргөнсүзбү дедим. Окудуңузбу десем. Окугансызбы десем. Окуган бала кезде тиги чоң аталарыбызга чоң элдерибизге окуп берчүбүз деп калды. Анда сиз ал кезде түшүнбөй окугансыз дедим. Механик. Мен деле ошентип окуганмын. Биз дагы тиги чоң аталарыбызга окуп берчүбүз. Анан алар деген ошо биз окуп атсак ыйлап калышчу эле. Тиги чоң элелер жолдун учу менен көзүнүн жашын ачып ыйлап атса, эмнеге ыйлап атат деп таң калып коюп, бирок шатыратып окуй берет элек дедим. Сиз ошондой таасир айтып атат окшойсуз. Анан мен азыр дедим, мен атайын изилдеп окудум дедим. Изилдеп мына президенттин докладын даярдайын деп изилдеп окуп атып, мен кээ бир жерлерде кээ бир эпизоддорду окуп алып ыйладым дедим. Ыйлап көзүмөн жашым тамчылап кеткен барактарды да белгилеп койгом. Мындай бүктөпчү. Ачып көрсөтүп, мына дедим, көзүм жаш тамган жерлер. Дедим, ушул жерлерди окуп берейин дедим. Ошо өзүм ыйлаган жерлерди кызыл неме сыя менен белгилеп койгом да. Десем, оку деп калды. Азыр кое туруңуз дедим. Муну окуурдун алдында 100 граммдан ичишибиз керек дедим. Антпесе сизге таасир этпей калышы мүмкүн деп тамашаласам анан өзү заказга алдырды. Экөөбүз анан кийин 200 граммдан серпетип алып туруп анан кийин анан мен окуп атам да. Окуп атам. Өзүм дагы үнүм каканактап, көзүмө жаш келип, эметип, зорго окуп атам да. Анан окуп атып, анан бир маалда тиіп қарасам, тегінің кішінің көзі жасылданып қалыптыр, ыйлагысы келипчи. Анан бүткөндөн кийин айттым, дедим, Манастын кандай экен, эмне экенин эми сездиңизби, дуйдуңузбу дедим. Мына сиз робот бул эле экенсиз деп койдум тамашалапчы. Ошентип анан окуп чыктык, анан ал кишиге жакты. Анан айтты, сен бул жакта иштеп аткан кезде ошо Манастын 1000 жылдыгы менен куттуктап Ирим папасынан телеграмма келди деди. Ошол телеграмманын текстин бир жерине ылайыктап кошуп кой деди. Анан ошону анан кыргызча которуп кошуп койдум. Андан кийин канча бир канча күндөн кийин Акаев өзү келип чалып калды. Доклад кандай болду? Бүттүбү деп. Бүттү дедим, сиздерди күтүп атам десем. Анан кечинде келди. Анан келип анан кийин ал киши дагы биринчи келип эле тиги эмне ичебиз деп сурады. Мен сиз эмне ичсеңиз ошону иче беребиз десем, анда арак эле эле деп. Аракта заказ кылып, земелерди заказ кылып анан кичинеден анан бир стакандан арак ичип алып анан өзүнчө тиги диванга барып отуруп алып анан аябай көңүлдүү окуду да. Көп окуду. Бир маалда туруп эле ары бери баса баштады. Ары бери басып келди. Анан мен айт, рахмат калык деп колумду кысып, жакшы болуптур, мыкты болуптур деди. Бирок бир нерсе айтсам болобу деди. Айтыңыз дедим. Сенин жана Манастын акырында жакшы бир 5 осуят чыгарган экенсиң Манастын мазмунунан деди да. Эпостун мазмунунан, маңызынан жакшы осуяттар чыккан экен. Бирок кыргызда деген 7 деген сан бар эмеспи деди. 7 санды кыргыз эли ыйык деп, касиеттүү деп баягы айтат го, ошол дагы бир 2 осуят кошуп 7ге жеткирип койсо болобу деп. Анан макул, абдан жакшы болот дедим. Кайра жакшы болот экен. Сиз туура байкап турсуз деп кайра өзүн мактап туруп. Анан кийин дагы 2 осуят кошуп койдум, ошо менен 7 осуят болуп калды да. Ошо 7 осуяты бүгүн дагы бар да. Бүгүн дагы айтылып элибизде баягы уранга. Бирок эми турмушка ашкан жок алчы. Бирок баягы факт ошо бул киши ошол Манастын 7 осуятын эме да, аны кийин баягы мындай болуп кетти да. Кийин баягы Акаев жанагындай болуп кеткенден кийин Акаев менен байланыштырышып эле ошонун Акаев жазган осуят сыяктуу болуп анан көңүл бурулбай кетти. Бирок азыр акыркы мына азыркы Атамбаевдин убагында Манас эле болуп атат го бүт. Ураганыбызда эле Манас, баары Манас, күндө Манас болуп атпайбы? Ошол кайра биз баштаган идея кайра жаңыланып, жаңырып, кайра күчүнө кирип атпайбы? Ошол 7 осуят азыр бардык мекемелерде, бала бакчадан баштап мектептерге, окуу жайларда илинип турат. Бирок кээ бир жерлерде туура эмес жазып койушкан да. Баягы биринчи мен жазган вариантты бузуп, баягы жөн эле баягы текстти окуп көрбөй эле, жөн эле мындай угубай эле анан жазып койгондор да бар окшойт да. Ошентип туура эмес жазгандарды келип окуп алып, көрүп алып, кичине ичим эметип кетти.
качып кетет да. Ооба, сиздин Эми ушуну эмгегиңиз тууралап да. жазып коюшпайбы депчи. Жолу сайса ким сайды Ооба, автор да, алдымаңызбы ошондой. дегендей чыгарган биздин Калык агайыбыз болсо кийин авторлоштор көбөйүп Мамлекеттик кеткен. саясат болуп Ооба, кетти да, да. мамлекеттик саясатка өтүп анан көңүл бурула баштаганда эле авторлор көбөйө баштады да. Алжабайга Эми ал келиңиз. эми Осмон Акын мен автормун деп айтпаса керек, бирок фамилиябыздын окшоштугу. Мүмкүн. Анан кийин Осмон Акындын ак үйдө көбүрөөк иштеп калган, эми мага караганда көбүрөөк иштеп, мен кеткенден кийин да иштеп жүргөн үчүн ошол Осмон Акындын атына байланыштырып, Ибраимов деселе баягы мен деле Ибраимовмун, Адил Ибраимов да. Анан ошо Осмон Акын деп ойлошот экен да баары көпчүлүгү. Биздин эл да бир нерсени көп териштире бербейт да. Дүңүнөн. Анан мен ошо боюнча унутулуп калдым да. Мамлекеттик кызматта жокмун. Анан өзүм мындай Осмон Акындай публичный киши эмесмин. Көп чыкпайм аяк бияка. Телевизорго чыкпайм. Басма сөзгө көп жума сайын макала жазбайм. Анан мени унутуп деле калышты да. Анан бүт баары Осмон Акындыкы болуп калды да. Бирок сиздин ырларыңыз мына ак баракта бар. Алжабайга келиңиз эми. Калык агайдан. Ошол мына Калык байкедей баягы илимдүү билимдүү киши бүгүнкү коомдо унутта калып, момундай болуп турганы биринчи өтө кейиштүү да. Себеби деген баягы бул кишинин табияты өзү ушундай экен да. Алдыга жулкунбаса, бирөөнүн кызмат мансап суранбаса, ортодо бош жүрүп калган күндөрү болду. Байкенке Манас университетинде сабак берип жүрдү. Бирок аякта бир саясат менен аяктан да четтетилип калышпады мугалимдер, мекенчил маанайдагы бирдекелер менен түрктөрдүн саясаты болуп кетти, кандайдыр бир ошондо жумуштан бошоп калды, көп бош жүрүп калды да. Анан бул кишини бир бизде мисалга акын жазуучулардын көбү эле филологиялык илимде де журналистиканы бүтүп алып эле акын жазуучу болуп жүрбөйбү? Мына ушундай кишини кээде бир лектор кылып, мындай көркөм дүйнө таанууга искусство институты болобу, же болбосо окуу жайлар болобу, контракт менен чакырып кызмат бул кишинин өрнөгүн алып калууну биз кыргыз көп учурда ойлонбойбуз да. Баягы айтып деп турбасаң дагы биз ошондой бул кишини баягы бүгүнкү түзөп оба аркылуу ойго келген ойлонор, кесичи тек гана мына интеллектуалды көрөнгөсүн ушу кемеңгер адамдарды биз пайдаланбай келдик. Мисалга Салижан Жигитов, Ишенбай Абдыразаков сыяктуу бизде улуттун көрөнгөсүн байыта турган кишилерди убагында жакшы алып кетпей, пайдаланып калбай мына Алтын баш менен көп нерсени алып кетти да. Анан адам түркүгө эмес да бу жашоого келгенче, Калык байкеники 65 жаш, азыр энергиясы толуп турган убакта ошол коом, жогорку окуу жайлар чакырып, контракт менен болобу, бир лекцияларын угуп, анан ошол эле азыр коомдук уюмдар бар. Мисалы, чыгармачыл уюмдарды өстүрүп аткан, мен ошо мүмкүн Садык Шерниязов досум деле кулак кагыш кылардым. Тиги Калемгер Адай клубу, Төкмө акындар мектеби деп элге жайылтып атабыз, озеки чыгармачылыктычы. Себеби биз сын жок жерде адабий процесс болбойт, эч качан чыгармачылык өсүш болбойт да. Себеби сын болгон жерде адам өзүнө өзү каранат да, күзгөгө карангандайчы, мен мындай кемчилигим бар турбай, мындай өксүгүм бар турбай депчи. Ошол жагына келгенде Калык байкени биз керек болсо могу сиздердин телевидениеде эле бир адабий көркөм бир табитти өстүрө турган көрсөтүүлөрдү уюштуруп, бул кишини чакырып, ошол бир чечмелеп берген чыгармачылыктагы биздин ЛТР каналында Калык агайдын көрсөтүүсү бар, эл тарыхы. Ал жагын угуп отурам. Тарыхтагы агайыбыз баса белгилеп айтып жүрөт. Эми сизди ушу Калык агайдын ырларына Калык байкенин морки жерде көбүрөөк көңүлүмө жаккан азанчы жана короз дегендер бар. Мен муну РХ сайтына телип койдум эле. Мен жана мен дегеле ислам маданиятына каршы киши эмесмин. Бирок чала молдолукка, караңгылыкка, түркөйлүккө каршы киши катары бул кишинин көңүлүмө жаккан азанчы жана короз дегендерин окуп берейин. Көптөн бери окуй элекмин, бирок эми аракет кылайын көркөм окуганга. Баштагыдай таң атаарын жар салып, короздордун хору неге угулбайт? Ал ордуна обон созуп таң сайын азанчынын ариясы уңулдайт. Таң атаардын жарчылары короздор, доошуң өчүп эмне болду силерге? Же силерден мурунураак үн созгон ем болдуңбу азанчыдай киллерге? Азанчылар озондосо эмнекен? Ардаңгыдай сен алардан кем белең? Андан көрө таң жарчысы короздор кыйкыргыла аба жарып дембедем. Таажысы кооз, кой коңдогон короздор чакыргыла азанчыдан озгула, бакыргыла таң азанга чуу салып, уксун баары доошуңарды созгула. Элди ойготуп таң эртеде уйкудан, караңгыны качыргыла сүргүлө,
кагылайын короздорум ар качан аман эсен үн алышып жүргүлө. Мухаммеддин динин жарлап жаханга муэдзиндер жагын жанып муң канат. Атеисттер анын баары жалган деп аксымданса ким унчукпайт, ким калат. Качан токтойт адамзатта бул талаш. Муэдзиндер күнү түнү муң канат. А мен болсо жадап бүттүм баарынан, учкум келет турна болуп миң канат, уккум келет миң санат. Бул жерде мына поэзиядагы сарказм жатат. Анан баягы публистикалык ырлар менен мынчалык жеткирип бере албайсың да. Мундай лирикалык ностальгия жатат да. Короздордун адамзаттын короздордун таң жарчысы болгон, анан жана караңгыны качыргыла дегенде башка да маанилер бар да. Себеби жана караңгы, дин деген дайым караңгылык менен байланыштырылат да, түркөйлүк менен. Айса чала молда динде. Андайлар Мына ошондой дагы эмелер, ишараттары бар да бул жерде. Кебезге оролгон, чоктой болгон ушундай чыгармалары элге жетпей отурат. Анан дагы ошо бүгүн көрсөтүүбүздөн Салижан Жигитов агайыбызды дагы эскерип отуралы. Агайыбыз дагы ушундай баягы Курч маанидеги аябай жакшы ырларды жазган. Анан сиздин ушу чыгармачылыгыңызга, негизи эле ушу байсалдуу турмушуңузда Салижан агайдын дагы орду чоң экен да. Ой, атасындай болсо да бул кишини. Ал киши деген мени университетте окуткан 5 жыл боюнча. Биринчи курста 17 жашыбыздан баштап ошо бизди биринчи курстан баштап агай окуткан. Андан кийин бизди биз окуган жылдары жылда пахтага барчубуз. Түштүккөчү. Андан кийин бир жылы пахтага да 69-жыл болсо керек эле. 70-жыл байттыр. Агай бизди жетекчи болуп пахтага да алып барган. Пахтада бир ай алып жүргөн. Анан кийин жана биздин алгачкы баягы сүйгүлөрүбүзгө да күбө болгон. Ошо Агай баарын да билет. Баарын билет. Анан ошо 17 жашымдан бери мени билет да кыскасы. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин Илимдер академиясында телеграфия институтунда агайдын секторунда иштеп калдым. Анан бир бөлмөдө отуруп 14 жыл бир бөлмөдө отуруп иштедик. Анан ал мени аябай билет да, мен өзүмдү дагы баарын бала кезимден билет. Анан атүгүл кийин үйлөнгөндө деле баягы жеңең экөөбүз кичине кермур айтышып казан аяк кагышып калганда эле ал телефон чалат. Агай келип калыңыз, алып кетиңиз деп эле. Агай баягы жапкесин кийип алып такси менен жетип келет. Таксини токтотуп коюп кирип келет. Биринчи этаждабыз. Эмне болуп кетти дагы? Эмне болуп кетти деп эле келип эле анан угаттаган качан ушинтип барып жүрөсүңөр, тигинде мындай деп экөөбүз отургузуп алып тилдеп. Экөөбүз аялым экөөбүз курсташпыз да, экөөбүз тең билет да. Анан кийин аны тилдейт анан. Сен өзүң касса болбой кубалап жүрүп тийбедиң беле. Анан эми кемчилигин эми көрүп калдың. Агай билет турбайбы, деп туруп кайрамага болуп жигеттик калдык деп туруп анан мен эстип алып таксиге салып алып кетип калат кайрачы. Бар бул кишинин талашы байгы. Анан эмнегедир Салижанке өлгөнгө чейин Калык байке көп сынаркап жүрдү да. Себеби мынтип өзүнчө отуруп калсаң айтканчы аяктан озуран Кудай урган баягы калык жалкоодо. Ой калыкка таңдын озурай муну кылбайт да, тигини кылбайт да деп. Себеби Калык байке илимде дагы ача турган көп нерселерине чыгынган жок. Адабиятта дагы бул кишини эми жалкоо дейин десең, бирок өтө жеберине жеткире бышырмайын бул киши да жүрө берет экен да. Анан башкаларга жалкоо көрүнөт. Кармалып калдыңыз. Мамлекеттик саясатта да бир 10 жылдай кармалып калдым анан. Бул саясат мындай болуп калды да, Калык байкенин жана жакшы жорго болот го, жүрүшү бузулуп калганчы. Ошо жүрүшүн бузуп койгондо алыстап кеттим да, адабияттан алыстап кетти. Учур адабиятынан кабары да жок. Анан Айтматтын дүйнөсү менен калды да, андан кийин Айтматтан кийин ошо пламкадагы гана сүрөткердин чыгармасына токтолбосо башкалардын көзүнө көрүнбөй калды Калык байкен. Бирок ырларды жазып жүрүптүрсүз да, келиңиз эле. Өзүңүздө ырларыңыздан. Котормоңуз мыкты эле, жана Кытайдын акыны эң мыкты котормо ушу да. Мына байыркы Кытай акынынын Кыргыздын боз үйүнө кантип аңазалганчы. Биздин кыргыз акындары ушунчалык өзүбүз да аңазалай элекпиз боз үйдүчү. Эмне себеп? Котормодо укмуш, фольклордун стилинде котормонда. 10 кылымда да жашап өткөн экен. Тан доору деген доордо боо сүзүү ий деп жазылат экен аты. Анан кийин бул боо сүзүү ий дегенде мен мындай неме кылып, макалада кылып, кичине макала кылып коштоп анан котормону жарыялаганмын интернетте. Бул жерде жакшы билет, мунун сайтында да болуш керек менин. Бар илине. Анан ошондо мен өзүм мындай версиямды да келтирдим да. Бул себеби бул боо сүзүү ий деген өзү неме экен?
мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн экен, чоң императордун жанында бегишчи болуп иштеп жүргөн киши экен өзүчү. Анан кийин баягы ал официалдуу өзүнүн аты башкача экен. Анан бирок мына ыр жазчу экен. Анан ырларын ушу Боо Сүзүү үй деген ат менен чыгарчу экен да. Анан мен сондай өзүмчө ойлонуп көрсөм, Боо Сүзүү үй деген бир боз үй дегенге окшоп атат да. Ооба, айтылышы. Өзүнүн ырларын баягы псевдоним сыяктуу. А бирок поэтикалык оюнда ошо боз үйдө сүрөттөө. Анан ошол баягы адабий чыгармалардын мына ырларын ошол Боо Сүзүү үй деген ат менен, боз үй деген бир мындай лакап ат менен чыгарчу окшойт дегендей бир жазганмын ошонучу. Бул ырды угуп отургандачы окурмандарга да айта кетели, көчмөн доорду элестетип отуруп уккан жакшы да булчу. Ошол дух бар да ошол өткөн доордун. Мындай деп Көркүнө чыгарыңызчы берем. мен мындай орус тилинен котордум эле, ал орус тилинде деген голубая юрта деп аталат экен. Анан мен ак боз үй деп ошондой атап койдум. Сан миң койдун жүнүнөн сансыз түйдөк түрүшөт, сай талдардын түрүнөн кереге уугун сүрүшөт. Түндүктүн буурул таңында, көк мунарык шаңында, көркү сонун боз үйдү көкжал көчмөн эрендер көк жайка тигишет. Буйруп жазмыш бүгүндү, түндүккө түштүк жүгүндү, көчмөндүн ак боз өргөөсү жергеме жетип тигилди. Куюн тийсе солк этпейт, жаан чачын эч өтпөйт, дубалы жок, бурчу жок, ичи жылуу, көңүл ток. Жоокерлер менен жол кезип, тоо талааны арытты, ак боз үй конуп короомо, көргөндүн көзүн талытты. Ай мунары астында ажары көңүл толкутат, ажайып кийиз жабуусу кыш шилдесин коркутат. Кереге уугу келишкен, керемети тир укмуш, саймалуу үзүк туурдук, сарамжалы бир укмуш. Очогунда от бийлейт, ойноктоп от шок бийлейт, өз тамын чанып андайда, ушундай үйгө ким кирбейт. Коломто чогу кызарган, кызгалдак гүлдөй албырат, туш кийиз көрпө сырдактар, көргөндүн көңүнүн далгылат. Колуңдан келсе жыргап кал, төрүндө жатып мактырап. Түнөргөн түндө түтүнү, түндүктөн көккө чубалат, мас болуп жыпар жытынан, көркүлөп көңүл кубанат. Көктөмдө кирген шар суудай, көөдөндү жарып ырагат. Ушундай укмуш үйүнөн бейишти берем десе да, кандай бир пенде чыга алат. Канчалар жүрөт камыштан, алачык жасап алышкан, аязда тоңуп калтырап, а боз үйдүн жөнү бир башка, адамды айран калтырат. Дүйнөдөн безген, жер кезген, кечил да ага таң калат, карыздан башы чыкпаган, эртеден кечке уктаган, кесир да ага таңданат. Кадырлап сыйлуу конокту боз үйдөн күтүп сүйөмүн, балдарым үчүн боз үйдү бапестеп сактап жүрөмүн. Мен сиңген хандын сарайы боз үйгө кайдан теңдесин, ак урса дагы ага мен ак өргөмдү бербесмин. Карачы, мына бүгүнкү бир прогресс, цивилизациянын прогресстерине таң калып атпайсызбы? Бир асман тиреген Дубайдагы үйлөргө же бул өткөн доордо карайсың, хандын үйүнөн да бийик таң азалап атпайбы? Канча камыштан курулган үйлөр, жылуулугун, ичиндеги сарамжалдуулугун, ичинде от күйүп аткан неметкен, бул жомок да ошол таасир менен жазган да булчу, ошонусун берген да. Мына биз боз үйгө маани бербегенибиз менен боз үй бүгүнкү күндө эскидей көрүнөр, бүгүнкү жаңычыл прогресстикке ой жүгүрткөндөргөчү. А бирок боз үй качан болсо бир поэтикалык жагын сүрөтүп атпайбы? 1300 жыл мурун мынан суктанып атат. Ооба. А мына бүгүнкү күндө биз асман тиреген үйлөргө суктангандай ошончолук таасир эткен да. Калага кайда мына ошо көрөгөчтүгү да болуш керек, мына ошо салыштырып бул чоң олдо табылган кыргыздын үйүн теңеп мына ушундай которгон. Анан котормочулукта да мындай да, котормо тажрыйбасында да адамдын өзүндө акындык жөндөм болбосочу, уйкаштырып коюш башка, которуп коюш башка. Ал ошол сиз жакшы билесиз. Котормонун тажрыйбасы да көрүнүп турбайбы? Элпек уйкаштык, анан фольклорго да жакын бизгечи, тим эле жорголоп кетет. Анан ошол эле убакта элестүү дагы көпчө, айрыкча биринчи саптагында чөп кеткенде эле укмуш кетип атпайбы? Сан миң койдун жүнүнөн сансыз түйдөк түрүшөт, сай талдардын түрүнөн кереге уугун сүрүшөт. Бул жерде кандай талаш болушу мүмкүн? Бул жок, бул боз үй эмес, кыргыздын боз үйү жөнүндө эмес дегенчи. Мында ошо кыргыз цивилизациясына ошо байыркы кылымда кылкылдап жаткан Кытай кандай, Кытайдын акыны кандай таң бергеничи. Рахмат. Жакында Кудай бурса эл теркен алынан ошо
Калык Ибраимовдун бейнесине арналган бир жакшы көрсөтүү көрүшөт телегөрүүчүлөр. Анда дагы бир топ замандаштар, айылдаштар аябай жакшы агайдын ийгилигине токтолуп турат. Калык агай, мына убакыт деген ушул экен, 60 мүнөт убакыт сиз менен баарлашып отуруп кандай өтүп кеткенин билбей калдык. Олжобой агайсыз да убакыт таап келген ыраазычылык. Сизге мүмкүн болсо эркин микрофон берели, Калык агай. Эми силер ушул мен 65-ке чыкты деп студияга чакырып атайын бери уюштуруп атканыңарга мен чын дилимден ыраазымын, рахмат айтам. Олжобой сага да чоң рахмат. Мен жөнүндө көп жазып, көп сайтында чыгарып, анан мындай жөн эле мындай жолдоштордун арасында дагы жакшы сөздөрүн айтып жүрөт. Мен сага чоң ыраазычылык билдирем. Сиз да көңүлдү канатпай жакшыраак мындай. Ооба, эми 65тен кийин мындай өтө оптимисттик ойлор келбейт экен кишинин башыначы. Баягы өмүрдүн өтүп баратканын эстеп, карлык келгенин эстеп, анан кийин баягы келбес жайга кетер жакындап калган окшойт дегендерди ойлоп эле ушу анан жанагындай эле мындай оптимисттик жаш кездердегидей ой сана келбейт экен эле. Турабыз эми ал ойлордон алыс. Анан өзүңдү өзүң мындай кыйнап анан жасалмагы жаза албайсың да. Ошо болгон өзүңдө эмне ой санаа болсо ошону жазасың да. Ошо акыркы кезде ошондой ырла жаралып атат ошо. Рахмат Калык агай. Бекемден солук узун өмүр. Олжобой агай айткандай кардын деп жатып албаңыз, сиз керексиз, жаштарга керексиз, билимдүү жаштарды эртеңки келечекте тарбиялай турган чыгармачылык дасмияңызды элге кенен жеткире элекпиз биз дагы буюрса дагы. Рахмат Олжобой агай, сизге дагы. Калык агай рахмат. Сизге дагы узун өмүр, бекемден солук каалайлы, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Кудай бурса дагы көп жаштын кырындашыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен чактыш көрсөтүү соңуна келип жетти. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.